Канча литрден мына консилер ар бири? Билбейм, нече литр экен. Бул идиште наркотикалык затка колдонулуучу прекурсор бар деген шек менен милиция кызматкерлери унаасында алып бара жаткан жаранды кармашты. 20 литрлик 6 дана идишке куюлуп, Өзбекстандан Кыргызстанга өткөрүлгөн. Пастан чыгарып беришти. Пас каяга? Өзбекстандан. Өзбекстандан сизге ким алып чыгып берди? Өзбекстандык балдар алып чыгып берди. Ким деген бала алып чыгып берди? Бактер деген бала алып чыгып берди. Бактиярды кандай тааныйсыз? Мен тааныбайм аны. Кантип тааныбасаңыз сизге муну берип атат? Үйдөн алып чыгып, паланчага алып кетет деди. Азыр келип, Lexus'ка жүктөп жөнөштү да. Сиздерди көрүп калып, кайта алып кирип таштап, өзүң алып чыгып бергин, кой деди. Болуптур деп ошондой болду. Lexus'ка салып кайра сизге салды. Прекурсорго подозревать этип, шек кылып, азыр 6 канистрада болжол менен ар биринин салмагы 20 килограммдай болгон. Общий салмагы, жалпы салмагы 100 килограммдан ашык суюк тук өзгөчө жыты менен зат кармадык. 29 октябрдан бери бул желим идиште эмне бар экендиги аныктала элек. Экспертизадан прекурсор эмес деген гана жыйынтык чыгарылган. Пияз, чеснок, песнок, калампырларды кошуп берип мен акылат го. Ошол окшош жыт бар экен. Баш айландырабы, жыты? Баш айландырат. Айландырат, да? Наркотикалык заттарды ташуу боюнча Кадамжай районунда башка жылдарга салыштырмалуу кылмыш иши көп катталган. Кармалган баңги заттарынын жалпы көлөмү 630 граммды түзөт. Былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 2 гана факт болуп, ошол 2 жолу кылмыш иши козголгон экен. Быйылкы менен биз 6 кылмыш иш козготтук. 6 кылмыш иштин бул 2 факты боюнча сатканды боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 247-беренеси менен, 4 факты боюнча 246 берененин негизинде козголуп, 6 факт тең сотко жиберилген. Район аймагында оор түрдөгү баңги заттары кармала элек. Анткени алар Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Орусияга өткөрүлөт экен. Мындан улам марихуана, гашиш түрлөрү гана чек арадагы такталбаган аймактар аркылуу Өзбекстанга өткөрүлүп жаткан учурда кармалууда дешет милиция кызматкерлери. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.